Murun Soyuz malında olsa da kanalın тазалачы эле, жакшынап тазалап элдерге суу жеткирчү эле. Союз бузулгандан кийин каналдар толуп, суу келбей, мисалы үчүн 15 куб суу келген болсо, 19 куб суу келген болсо, азыр ошол убакта, азыр убакта 18 суу, 15 куб суу келчү эле. Анан кийин 2012-жылда Тилек Исмаилович аким болуп келди. Келгенден кийин элдерди кыдырган. Бүтүн айыл өкмөттү кыдырганда, анан осы азыр айыл өкмөттүн көрүп туруунан кийин айткан, бу мен кичине өкмөт болуп келдим, айыл өкмөт жардам бербесем болбой калды Исмаил ата фондунан деп 18 километр жерди тазалап берген бизге. Ошондо биз элдер бүтүн ушу Карас эл сүйүнгөнбүз. 8 айыл өкмөт сүйүнгөнбүз да, бизге суу жетти деп. 18 куб суунун ордуна 19 куб суу келген. Ошондо суу кеңири болду, элдерибиз, дыйкандарыбыз келип, ар чогулуш болгон сайын, ар айылда той болгон сайын ушу Исмаил ата фондуна пата бергенбиз, алып бергенбиз. Себеби суу, элдер суу менен жашайт. Суу өмүрдүн булагы дегенде дыйканчылык, ошо элдер суу ичип, ошо элдер рахмат айтып, ошо фондко. Рахмат, аким жаңы келди, ушу ишти баштаганда жакшылык менен баштайт деп баштагы эл пата берген. Ошондон бери мына Кудай кааласа, акимибиз жакшы иштеп атат, элдерге жакшы жардам берип атат. Мынакей бизге спорт сарайы куруп берди, мынакей Осат айыл өкмөтүнө площадка, мини футболный, волейболный неме куруп берди бизге. Дагы Кудай кааласа мына Карөдө айылында спорт площадкасы салатабыз, ого да фонддон жардам беребиз атат бизге да. Карөдө айылында мында парк кылганга, неме кылганга бардыгына жардам беребиз. Бу эмне демекчисиң? Ошо айтайын деген ушу Тилек Исмаиловичка, ошонун семьясына, Исмаиловдун фондуна рахмат. Себеби элге жардам берип атат. Бир эле мына канал, факты канал. Каналды казып бергенде канча эл сүйүнгөнбүз. Азыр деле сүйүнүп атабыз. Дагы Кудай кааласа айтсак да жардам берер. Айтсак жардам берет дагы. Эми дагы конфликттөрүнө айтабыз, жардам берет. Эч кандай бу аким Тилек Исмаиловичка бир жамандык айта албайсың, сен иш кылып атат. Иш кылганды кылды деш керек, кылбаганды кылбады деш керек. Кылып атат. Мына бар жоктон салып берип атат мынеке. Мына Кышыбатка детсадка жардам берди фонд тарабынан. Азыр суу боюнча тазалоо иштери башталды, Кудай кааласа. Эки жактан келет, о жактан Осат каналынын башынан келет, бул жактан келет атат. Баштап анан Кудай кааласа 1-апрелге дейин суу келет, элдер дагы сугарышат. Ушинтип мына малдары азыр көлчүктөн суу ичет. Найда өтүп кетти, көрдүңүздөр өзүңүздөр. Суу жетишпей аткан малда күнүгө муштаж эле суу талашат элек. Чыгылат элек. Себеби Осадыр биздики эмелер биз саат кыйналбайт элек. Башка жактар келип алып жатат эле, адамдар келип алып. Сууну жаап мына жерде мураптар жатат эле мына жерде. Өчүт менен берет эле. Сааты менен. Ошо мына жоош айыл өкмөт Мадыга ошо жака суу жетсин деп. Жатат эле суулар бекитет эле, элдер келип, элдер соңушуга максат жатат элек. Ошол жерде жатып алып, сууну карап отурат элек, суу жетсин деп. Азыр ошо Исмаил ата фонду тарабынан көйлөнгөндөн кийин суу кеңири болду. Кеңири Кудай кааласа. Азыр суу талаш деген жок бизде. Суу талаш жок. Ишенбесеңиздер башкадан сурасаңыз айтат. Казылып баары жакшына. Кудай кааласа ушу Исмаил ата фондуна рахмат. Жардам берген элдерге. Исмаил ата фонду жардам бергенден мурун булар толуп калган эле да. Адам атта өтүп кетет эле. Мындай атта өтөт элек, камыш басып кеткен эле атта өтөт элек. Ошо көйлөк казгандан кийин жардам берип, мына ошонун тыпырактары мыналар, мына казган немелери мына. Мына дагы эме кылсаңыз дагы көрсөтөм, мына жактарда дагы бар. Бул жакта көп көйлөнгөн жерлер. Мына ушунда отуруп, мына жердеги алынганда, мына кеңири болгондо ошондо 19 куб суу баткан да. Ошондо мынакей. Мыналар алынат. Эми обоз келет, алганда дагы алынат да, анан Кудай кааласа келсеңиз дагы көрөбүз. Ошондо мына кандай мурун казылган экен, ошондо факты болот да азыр. Муну казат дагы, анан буякы дагы мына казган ушулардыкы ошо мына, бүтүн баардыгы мына. Ушунда казып кеңейтип, сууну элге көп жардам берген. Суу кеңири сүйүнгөн. Суу өмүрдүн булагы дегенде, эл суу менен жашайбыз, дыйканчылык суу менен болот. Ошон үчүн фондко рахмат. Мына Тилек Исмаиловичке рахмат. Ошо жаш болсо дагы элдин талабын аткарып берди да бизге. Элдин талабын аткарып берди. Рахмат. Ишине ийгилик болсун, ден соолугу чын болсун.